Менин атым Айнагүл. Мен Кыргызстанда Ош шаарынан болом. Мен жашоомдогу өзүмдүн болгон окуядан айтып бергим келет. Атанын мээримин көрбөгөндүктөн атанын сүйүүсүн эңсечүмүн. Мен кичинекей кезимде атам кайтыш болуп кеткен. Апам 6-9 багып өстүргөн. Мени бирөөлөр капа кылса, мени ким коргомойт деп ойлочумун. Атам жанымда болгонумда мени коргойт дегем. Апама чоң рахмат бизди багып чоңойтконуна. Мен мектепти аяктап, медучилищага тапшырдым. Медучилищада окуп жүргөндө бир жигитти жолуктуруп калдым. Ага турмушка чыктым. Мына эми баары жакшы болот. Ал мени сактайт, коргойт деп ойлодум. Бирок биздин үй бүлөбүздө оор сыноо күтүп жатты. Кызым катуу ооруга чалдыкты. Ошол убакта кызым температурасы 40 градуска чыгып, өпкөсүнө суук тийди. Кызым экөөбүз реанимационныйда чогуу жатып калдык. Кызым ушунчалык кыйналганын, тынымсыз ыйлап жатканын көрдүм. Мен жүрөгүмөн аябай сыздадым. Кантип жардам бергенимди да сезе албадым. Жолдошума да аябай кыйын болду. Анын да жүрөгү сыздап, оор болду бизге. Ошол убакта тамагыбызга табитибиз да жок болуп жатты. Бир күнү мен апама чалдым. Апам башка шаарда эле. Эч нерсе айта албадым. Болгону ыйлап жаттым. Апам мага Кудай гана сага жардам берет. Кудайдан гана үмүттөн деп айтты. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Мага баары туңгуюк болуп жатты. Кийинчерээк мен билдим, апам Ыйса Машаякка ишенип калган экен. Ыйса Машаякка ишенгендер менин кызымдын ден соолугу үчүн сыйынышыптыр. Кызыбыздын ден соолугу бир аз калыбына келип калган эле. Кызымды алып апама конокко бардым. Мен апама суроо бердим. Апа, асмандагы ата жөнүндө айттыңыз. Эчтеке түшүнгөн жокмун. Апам мага жооп берди. Эртең менен сыйын үйгө барсаң баарын түшүнөсүң. Сыйын үйдө чогулуш болуп жатты. Кудайдын чексиз сүйүүсү жөнүндө даңтап атышты. Менин жүрөгүм аябай ыйлап жатты. Чогулуштан кийин жаныма апам менен улуу эжелер келди. Кудайга сен үчүн сыйыналы деп сыйына башташты. Эшикте болсо жамгыр жаап, жааганын угуп аттым. Мен унчукпай ойго батып турдум. Мен айткым келди Кудайга. Жүрөгүмдү сага ачкым келет деп. Бирок оозумдан такыр сөздөр чыкпай койду. Бир нерсе кекиртегимди кысып тургандай. Эжелердин бирөөсү мага жакын келип, Ыйса деген ысымды айтты. Мен жеңилдей түштүм. Ыйсанын ысымын чакырып сыйындым. Кубанычтуу жүз менен эшикке чыктым. Асманды карасам күн жаркырап туруптур. Ошентип мен Ыйса Машаякка ишенип калдым. Кийинчерээк жолдошум да Ыйса Машаякка ишенип, азыр чогуу кызматтабыз. Биздин 5 балабыз бар. Мен ушунчалык ыраазымын чыныгы Кудайды тапканыма. Ыйса Машаяк коргойт, сактайт, түбөлүктүү Кудайга ыраазымын.